Акылдуу бала деп аталган бул үй тибиндеги балдар бакчасы 25 орунга ылайыкташкан. Аны Туран Кечи шаарчасынын тургуну Феруза Мадумарова ачты. Ал бул багытта атайын билим алып, тиешелүү кызматтардын берген көрсөтмөлөрүн аткарган. Биз балдарыбыз келечегибиз го. Бала бакча ачуу боюнча атайын жумушчу топ бар экен. Алар абдан көмөктөштү. Азыр бала бакча ачам десең жеңилдиктер көп экен. Салык, лицензиядан бошотушту. Санитардык эрежелер, өрт коопсуздугу, билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары баарын окуп билип алдым. Бүгүндөн баштап иштей баштадык. Азыр 18 бала бар. Дагы балдарын берем дегендер көп. Башкаларды да эгер шарты туура келсе үйүндө бала бакча ачууга чакырат элем. Билдирем. Үй тибиндеги бакчада балдарды мектепке даярдоо менен бирге англис тилин үйрөтүүгө басым жасалат. Кантип англисче суроолорду беришти, мисалы what's your name ошогон суроолорду беришти. Анан жооп кайтарышты. Ушуларды үйрөтөбүз. Английский сабагыбыз в основном игровой түрдө болот. Балдар кызыгыш керек сабакка. Анан ар кандай наглядностьтер менен сабакты өтөбүз. Молодец. Кто выполнил хорошо задание? Ош шаарында учурда 12 үй тибиндеги бала бакча ачылып иштеп жатат. Алардын бири бул кичинекей ойчул деп аталган балдар бакчасын Гүлсара Эрназарова ачкан. Өзү педагог болгондуктан балдарга баштапкы билим берүү эң маанилүү экенин түшүнөт. Детей к школе качественно. Өзүм педагогмун. Болгондо да мектепке чейинки билим берүү боюнча дипломум да бар. Эң биринчи жаш баланын логикасын, ой жүгүртүүсүн, акылын өстүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Андан кийин гана тамга таанытып жазганды үйрөтсөк болот. Мен бул маселени жакшы түшүнгөн үчүн атайын бала бакча ачууну чечтим. Буюрса мен тарбиялаган ар бир бала мектепти эң жакшы деген баага окуйт деп ишенем. Балдарды өнүктүрүү үчүн бизде бүт шарт бар. И креативность ребенка. Ош шаардык мэриясы жыл аягына чейин үй тибиндеги бала бакчалардын санын 20га жеткирүүнү көздөп жатат. Министрлер кабинетинин үй тибиндеги бала бакчаларды ачууга шарт түзгөн өкмөттүк акселератор программасынын негизги максаты да балдарды көбүрөөк мектепке чейинки билим берүүгө тартуу болуп саналат. Негизинен ушул мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө тоскоолдуктарды жоюу максатында, жалпы эле ушул бала бакчалардын жетишсиздик маселелерин жоюу максатында ушул өкмөттүк акселераторлор программасын аткаруу максатында Ош шаарында атайын жумушчу топ түзүлүп, жалпы Ош шаарынын элине түшүндүрүштөр жүргүзүлдү. Ушу жеңилдетилген түрдө үй шартында бала бакчаларды ачкыла депчи. Бүгүнкү күндө ушул жылдын башына чейин жүргүзүлгөн түшүндүрүштөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпысынан 30дан ашуу арыздар түштү. Анын ичинен 15и биздин салык кызматынан каттоодон өттү, жеке менчикке өтүп кеткен, мамлекеттик ишканаларга өтүп кеткен бала бакчалар кайтаруу иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары ушундай жеке менчик бала бакчаларды ачууга көмөктөшүп атабыз. Кыскасы ушул шаарыбызда бала бакчалардын жетишсиздик маселесин чечүүгө жигердүү аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Айтсак учурда Ош шаарында балдардын 40%дан ашыгы бала бакча менен камсыз болгон, жеке менчикке өтүп кеткен бала бакчалардын имараттарын кайтаруу аракеттери да жүрүүдө. Андан сырткары мамлекеттик жана жергиликтүү казынанын эсебинен Ош шаарына жылына 1 же 2ден типтүү бала бакча салуу планга киргизилген. Зыйнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары. Теперь давайте перевернем.